Кыйраган үйлөр, жулунган чатырлар, ийилген электр мамычалары. АКШнын Луизиана штатындагы торнадонун кесепеттери ушундай. Учурда аймакта өзгөчө кырдаалдар киргизилгени маалымдалды. Мунун баары күтүлбөгөн маалда жүз берди. Мынчалык олуттуу болушу оюма да келбеген эле. Өзгөчө ушул квартал каттуу жабыркады. Куюндар бир канча санда болгон. Алардын бири Жаңы Орлеан шаарынын чыгыш тарабын аралап өтүп, бактыга жараша каза тапкандар жок. Бирок ондогон адам жабыркагандыгы айтылууда. Дагы экөө катуу жараланган. Бул аялдын үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрү үйдүн ичинде болгон. Үй толук кыйрап, бирок адамдар аман калган. Булуттар аябай тез жылып жаткандай эле. Аңча бир үн угулуп, кызым болсо поезд келе жатат деди. Анан эле учуп келе жаткан урандыларды көрдүк. Эмне болуп жатканын түшүнгөнчө эле куюң бизди көздөй келип калды. Жарык өчүп, биз коридордо ары бери чуркап аттык. Терезенин, эшиктин сынган үндөрү угулуп жатты. Ал мунун баары 8 мүнөткө созулгандыгын айтат. Бирок ошол 8 мүнөт өтө көп убактай сезилди. Эч ким денесинен жараат алган жок, бирок моралдык жактан сокку алдык. Баарыбыз ушул үйдө төрөлүп өстүк. Эми баары талкаланды. Куюндан улам дагы миңдеген үйлөр электр жарыгысыз калды. Газ жеткирүүдө үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу маалыматтар бар. Ал эми жергиликтүү бийлик келтирилген чыгымды эсептөөдө.